Ассаламу алейкум. Азыр биткоиндин жана алтындын графикасын анализ кылайлык. Азыр биткоиндо бир күндүк графика менен караганда мен турган уровень көк сызык менен чегилип, мен бул жерде зона лонговый зона деп койдум. Анткени бул жерден накопление кыла баштадым лонгко, разворотко деп өйдөдөн. Эң биринчи сел бара турган жагы бул 117 ликвид, андан кийинкиси 124 ликвид лонг. Атак мындай карап турганда азыр бул уровеньде эгер тешпетсе, анда биздики 98 деп ойлоп турам, бирок бул жерге барбайт деген ойдомун. Анткени бул жер күчтүү уровень катары эсептелип калат. Анткени бир күндүк менен караганда бул жерде свечанын түзүлүшүндө көрүнүп турат. Мындайча айтканда бычий болуп, киргиде лонговый болуп турат. Азыр бул жерде мындайча айтканда крупный трейдер покупка кылып турганы билим жатат. Мен азыр бул зонадон дагы лонгко кирдим. Бул жерден дагы эртең же болбосо наркүн 2 күн катары лонгко алам. Негизи по идее бага ылдыйкы 117 107 ошого тарапка түшүп берсе жакшы болмок. Бирок разворот бул тараптан деле үйдөгө кетип калышы мүмкүн. Бир күндүк свеча жалбарына 6 саат бар экен, 30 мүнөт. Так что азыр мен бул жерден биринчи покупкамды кылдым Binance'дан. Биринчи бара турган зона 117 ликвид, андан кийинкиси 124 ликвид. Бул долгосроко. Коротко срокко караганда 2 сааттык менен графикада караганда бул жерде да өзүбүз накопление болгонун көрүп турабыз. Мынакей бул накопление мындайча айтканда шартовый да болуп калышы мүмкүн. Анткени ылдыйкы уровеньге примерно бара турган зона 105 же болбосо 107. Азыр мен бул жерден дагы бир күндүктө айта кеткенде бул жерден покупка болуп атат дегенде өзүбүз деле карасак, мынакей 2 сааттыкта покупка жана продажа болуп атканын көрүп турабыз. Анткени бул жерде уровень бар, күчтүү уровень. Так что азыр мен бул жерден дагы лонгко ала баштайм. Позицияны стоп-буда коюп, стоп-лосс примерно ачкан депозитиме жараша коем. Азыр биринчи покупка болду, экинчи покупканы дагы бүгүн эртең же болбосо наркүнү кылам. Мунун эң биринчи ликвиди 117 деген алышын күтөбүз. Андан кийин 124. По идее разворот эртеңден болушу мүмкүн деп ойлоп турам, бирок лонгко алып акырындан дайынлана баштаймын. Бул 2 саат графика болчу. Так, эми алтында дагы өзү болуп накопление болгонун көрүп турабыз. Так, алтында мен өткөнкү анализде дагы 1 сааттык менен караганда бул жерде имбаланс зонасы бар болчу. 15 мүнөттүк менен караганда мынакей 15 мүнөттүк менен караганда имбаланс зонасы бар. Имбаланс зонасынын үстүндө бул проторговка болуп жүрөт. Андан кийин ликвидди алды примерно 3386 дагы. Азыркы дагы эң үстүнгө чыккан жаңы ликвид примерно 3389. Бул ликвидди кайра алып ылдыйкы ФВГ зонасын жапканга барышы мүмкүн, бирок 15 мүнөттүк графика бул. Бир күндүк менен өтө кеткенде үстүндө дагы ликвид бар. Примерно 3400 деп коелук болжолуп. Андан кийинкиси 3438 ликвид бар. Так что азыр бул мындайча айтканда ФВГ зонасы 15 мүнөттүк менен азыр шортко кирүү эч вариант эле жок деп ойлоймун. По идее үстүнкү ликвиддердин алынышын күтүш керек. Ал ликвиддер өзүм эле айтып кеткендей 3400, андан кийин 3439. Так, бул бир күндүк графика. Эгер
1 сааттык менен кирип бул жерден уже шортко ачканга вариант бар. Анткени шортту болжол менен бул зонадан ылдыйкы ФВГ зонасына чейин стопуну примерно буга койсок болот деп ойлоп турамын. Так что муну да күтөбүз. По идее бул азыр үстүнкү ликвидти алганга жөнөйт деп ойлойм. Анткени 3400 алып, андан кийин бир аз ылдыйкы разворот болушу мүмкүн. Азыр бул жерден шортко кирүүгө эч вариант жок деп ойлойм. Анткени бул примерно 3389 ликвидтин алынып, андан кийин ылдый түшүшүн деле күтсөк болот. Бул жеке оюм. Бирок ылдый түшсө, ылдыйкы жерде дагы өзүбүз деле көргөндөй эң чоң зона ФВГ баланс зонасы бар. 1 сааттык менен караганда. Азыр өзүбүз деле караганда бул өзөгө өзү аракет кылып атат. Муну күтөбүз алтында. Бүттү. Биткоинде жанагы эле бойдон. Азыр мен бул жерден накопление кылып атам. Лонгко. Так что видео түшүнүктүү болбош керек. Күтөбүз.